Ошол эле маалда Кыргызстандын спорт тармагы үчүн 2016-жылы окуяларга бай жылдардан болду. Атап айтсак, өлкөнүн даңкын чыгарган спортчулар ири иш-чаралардын ичинен Бразилияда өткөн жайкы олимпиадалык оюндарынан тарта дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышы. Спортчулардын эрдиктерин жана жемиштүү ийгиликтерин Жанар Эсенова эске салат. Кыргызстандын спортчулары үчүн чын эле быйылкы жыл абдан жоопкерчиликтүү болду. Анын бири ушул спортчуларыбыз күч сынашкан, бул дүйнөгө аты тараган эң ири мелдештердин бири болгон бул олимпиада оюндарына катышты. Быйылкы 31-чи жайкы олимпиада оюндары Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында болуп өттү. Ага албетте Кыргызстандын дагы 19 спортчусу аттанып, Кыргызстандын намысын коргогонго күч сынашты. Спорттун 6 түрү боюнча. Бирок тилекке каршы спортчуларыбыз медальсыз кайтышты. Ал эми оор атлетчи 69 килограммдагы Изат Артыков коло медалга ээ болуп, коомчулукту кыргыз элин абдан кубандырды эле. Бирок тилекке каршы көп өтпөй эле анын канынан тыюу салынган стрихинин каражаты бар деген жүйө менен ал коло медалдан ажырап калды. Ал эми Изат Артыков учурда өзү азыркы кезге чейин мен допинг колдонгон эмесмин деп айтып келет. Ал эми дал ушул маселенин жаатында четиндеги ызы-чуу азыркыга чейин токтой элек. Эскерте кетсек, келе жаткан 2017-жылдын 11-январында бул Изат Артыковдун иши боюнча сот иши каралат. Дал ушул олимпиада оюндарына албетте 19 спортчунун ичинде кыздар дагы барып кыргыз элинин намысын коргоп келишти. Ал эми дал ушул кыздардан өзүнүн кармашканы менен жана өзүнүн баягы жүрүп турганы менен өзгөчөлөнгөн айым бул Айсулуу Тыныбекова болду. Айсулуу Тыныбекова олимпиадага аттангандан баштап эле кыргыз эли мырзаларга караганда ушул Айсулууга көбүрөөк үмүт коюшту эле, медаль алып келет деп. Албетте Айсулуу айым дагы өзү жакшы убадаларды берди. Мелдештин жүрүшүндө кармашып жатканда деле башында коло медаль эмес, алтын медаль, күмүш медаль алат деген дагы ишенимдер пайда болгон. Бирок тилекке каршы коло медаль менен күрөшүп жаткан учурунда саналуу гана секундтардын ичинде Айсулуу кызыбыз эмоцияга алдырдыбы, айтор жеңилип калып 5-орунга ээ болду. Ал эми дал ушул олимпиада оюндарынан сырткары негизи эле кыргыз спортунун ичинде быйылкы жылы 2016-жылы айымдар өтө жакшы жыйынтык көргөзө алышты спорт дүйнөсүндө. Айылсак Нагира Сарбашева быйыл BBC порталынын жыйынтыгы боюнча дүйнөгө таанылган 100 айымдардын тизмесине кирди. Албетте Сарбашева буга чейин бир нече эл аралык турнирлерге катышып чемпион болуп келген. Учурда ал дзюдо, алыш жана бельбо күрөшү менен күрөшүп келет. Бул жогоруда айтылган тизмеге кирүүнүн алдында спортчу айым болобу деги эле коомчулукка белгилүү айым өзүнүн күжүрмөндүгү менен аткарган иши менен жана аткарып жаткан ишине көрмандык мамиле жасаганы менен өзгөчөлөнсө бул тизмеге кабыл болунат экен. Дал ушундай тизмеге ошентип Нагира айымыбыз дагы кабыл болду. Бул абдан кубандыруучу маалыматтардан эмеспи. Көчмөндөр оюндары жөнүндө айта кетсек, чынында эле бул өткөрүлгөн чоң масштабдагы, чоң деңгээлдеги эл аралык мелдеш бир гана кыргызстандыктардын эмес, келген коноктордун, чет элдик меймандардын дагы эсинде калды десек дагы жаңылышпаспыз. Ал эми көрөрмандардын моокумуна канган бул көкбөрү оюну өзгөчөлөндү. Бул көкбөрү оюнунун жыйынтыгы боюнча быйыл Кыргызстандын эң мыкты улакчысы деп Манас Ниязов аныкталды. Бул наам менен кошо Манас мырза 100 000 сомдук акчалай сыйлыкка дагы ээ боло алды. Албетте биз бул көчмөндөр оюндарынын деңгээлиндеги чоң масштабдуу оюндар менен биз дагы бир ирет Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныта алдык десек дагы туура болот. Спорт дүйнөсүнүн жыйынтыгы боюнча 2016-жылы дагы Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныта алган жаш спортчу бул Дастан Лепшаков болуп аныкталды. Албетте Дастандын аткарган эмгеги баарыбызга эле
белгилүү. Ал эми анын акыркы мелдеши жөнүндө айта кетсек, Дагыстан Орусияда өткөн бильярд боюнча федерациясынын ардактуу президентинин байгесине уюштурулган эл аралык турнирде 7 атаандашын утуп, утуучу болуп, жеңүүчү болуп аныкталды. Аны менен кошо бул беделдүү мелдеш болгондуктан анын приздик фонду дагы абдан жогорку деңгээлде бааланган. Ал эми дал өзүнүн жеңишине жана өзүнүн аткарган эмгегине албетте медаль алып, медальды Кыргызстандын спортунун капчыгына алып келсе, ал эми өзүнүн баягы өзүнүн капчыгына 1 миллион рубль алып келе алды. Жаш спортчулар албетте учурда Кыргызстандан желегин желбиретип, өздөрүнүн жакшы мыкты жыйынтыктарын көргөзүп жаткандыгы маалым коомчулукта. Анын бири быйылкы өткөрүлгөн декабрь айында, тагыраак айта кетсем, 10 декабрда Венгрияда өткөрүлгөн Олимпиада оюндарына кирбей калган 6 салмак аралыгындагы күрөш боюнча турнирде Элеман Догдурбек уулу коло медалга ээ болуп келди. Бул чемпионат мелдеш дүйнөлүк деңгээлде өткөрүлгөн жана Элемандын алып келген медали бул дагы болсо Кыргызстандын спортчуларынын деңгээлин, чеберчилигин көрсөттү жана ошондой эле Кыргызстандын капчыгына күрөшкө дагы бир коло медаль пайда болду. Албетте бул кубандыруучу маалыматтардан. Ал эми дал ушундай эле дүйнө жүзүнө кыргыз спорту бар экен жана кыргыз ким экендигин даңазалай алган спортчуларыбыздан бул быйылкы жылы өзгөчөлөнгөн кыздардын футбол боюнча курама командасы болду. Албетте бул кыздардын курама командасы бар экен жана булардын кандай ийгиликтүү жыйынтыктары бар экендигин биз быйылкы жылы өткөрүлгөн Шотландиядагы кыз келиндер арасындагы көчө футбол боюнча дүйнө чемпионатына катышып 2-орунду алып келгендиги болду. Албетте булардын бул жеңиши менен бир гана Кыргызстанда мырзалардын футболу эмес, кыздар дагы, кыз келиндер дагы дал ушундай чеберчиликте жана жогорку деңгээлде футбол ойной алат экендигин даңазалашты. Ал эми бул кыз келиндер арасындагы курама команданын башкы машыктыруучусу Гүлбара Умуталиева айткандай, бул жеңиш Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы футболду мындан ары өнүктүрүүгө, өстүрүүгө жакшы мотивация, стимул болду деп айтып келет. Ал эми эске сала кетсек, ФИФАнын жыйынтыгы боюнча учурда кыз келиндер арасындагы Кыргызстандын курама командасы 127-орунда турат. Ушундай эле дүйнө аренасында Кыргызстандын желегин желбиретип, мен кыргызмын деп жарыя кылып келген спортчуларыбыз арбын. Алардын бири эже сиңди Шевченкалар. Валентина Шевченко жөнүндө айта кетсек, үстүбүздөгү жылдын июль айында 61 килограммдык салмакта 8 бурчтун ичинде дүйнөнүн мурунку чемпиону америкалык Холли Холм менен мушташып, жеңишке ээ болду. Ал эми Антонина Шевченко ушул эле жылы 2 сентябрда бокс боюнча Long Fights версиясы боюнча дүйнө чемпиону болуп, Кыргызстандын желегин желбиретип, дагы бир ирет Кыргызстанда дал ушундай мушкер кыздар бар экендигин даңазалай алышты. Ушундай эле кыргызстандык спортчулар чет өлкөдө өздөрүнүн чеберчилигин тартуулап жүргөн спортчулардын бири бул Валерий Кичинге токтолсок. Валерий Кичин Кыргыз Республикасы футбол федерациясы тарабынан уюштурулган Football Awards жыл мыкты футболчуларды аныктоочу сыйлыктын негизинде мыкты футболчу деген наамга ээ болду. Валерий Кичин 24 жашта. Ал учурда Кыргызстандын курама командасынын коргоочусу, ошондой эле Орусиянын Енисей командасында дагы мүчө болуп ойноп келет. Ошондой эле жакынкы арадан баштап Кичин бүткүл дүйнөлүк борбор азиялык символдук футбол боюнча курама командасына дагы мүчө болуп келди. Ал эми жогоруда аталган сыйлыгын кандай себептерден алгандыгы жөнүндө айта кетсек, быйылкы жылы өткөрүлгөн август айындагы Казакстан Кыргызстандын курама командаларынын ортосундагы достук мелдеште атаандашынын дарбазасына киргизген өзгөчө бир укмуштуу кооз голу аркылуу дал ушул сыйлыкка ээ болду деп айта кетишибиз дагы керек. Ошондой эле келечекте кыргыз элин, кыргыз жерин ааламга тааныта ала турган дагы бир жаш спортчу кызыбыз өсүп келе жатат.
ал 7 жашар Эдел Гасенова. Эдел Гасенова көркөм гимнастика менен машыгат жана быйылкы жылдын эсебинен бир нече эл аралык дүйнөлүк мелдештерге катышып, коло, күмүш, алтын медалдарга ээ болуп келди. Анын бири бул быйылкы жылы өткөн Джон Келлен Кап 2016 көркөм гимнастика боюнча уюштурулган мелдеште Эдел 2 алтынга ээ болуп, абсолюттук чемпионка деген наамга ээ болуп келди. Албетте бул да болсо Кыргыз Республикасынын гимнастика жаатынын өсүшү жана ошондой эле дагы бир медалдын келиши. Ал эми 2017 жылга карай Эдел азыртадан план түзүп койгон. Ал пландын негизинде эмдиги жылы өтө турган 40 эл аралык дүйнөлүк чемпионатка катышып, дагы да болсо медалдарды чогулттуу. Жашына карабай дагы Кыргызстанды желеген желбиретип, өздөрүнүн мыкты жакшы ийгиликтерин көргөзүп келе жаткан спортчуларыбыз чынында эле азыр Кыргыз спортунда абдан арбын. Анын бири бул интеллектуалдык спорт тарабында дагы жок эмес андай ысымдар. Ал эл аралык шахмат федерациясынын спорт чеберлигине талапкер. Кыргызстандын 6 жолку чемпиону 14 жаштагы Руслан Сезбеков. Жаш шахматчы декабрь айында өткөрүлгөн Араб Эмирлигинин Аль-Айн шаарында болгон Батыш Азия чемпиондугунун 2 алтын медалынын ээси болду. Сезбеков шахматтын тез ойлоно турган блиц жана ошондой эле рапид түрүнүн 6 упайдан топтоп атаандаштарын артта калтырып 2 алтын медальга ээ болуп келди. Албетте, мындай жыйынтыктар менен Кыргызстандын спорту дагы деле өсүүдө, өнүгүүдө деген ишеним пайда болот. Ал эми келе жаткан 2017 жылда Кыргызстандык спортчуларыбыз бизди дагы кантип кубандырат болду экен, кандай сыноолорду өтүшүп, кандай ийгиликтерди жаратат экен деген суроого биз албетте кийинки жылы күбө боло алабыз.